ишин ийгилик жөбү? Балдарың аман эсеп турабы? Телефон менен борбордо жашаган уулунун абалын сурап жаткан Бопу эне каардуу жылдардын балдары аталгандардын катарында. Өмүрүнүн 103 жазын тозуп жаткан оруктун ардагеринин Гүлгүндөй 17-18 жаш курагы согуш маалына туш келди. Ал учурда майданга кеткен жакындарын жоготпогон бир да үй бүлө болбогонун айтат. Согуш өтө катуу болду. 60 жаштан ылды. 18 жаштан өйдөкүлөрдү биз согуш калды. 60 жаштан 80 жаштан ылдыйкыларды батальон деген рабочулук калды. Я таркаланган жерди оңдойт деп. Үйдө эмгектеген жаш бала менен алжыган абышка кемпир анан бойго жеткен келин кыздар калганбыз. Андан мээне текши келди. Мээне чогуу таран эле бир эле келди. Согуш бир жактан кырылып, тияктан кырылып атат десе, бул жерден ачарчылык 10 түрлүү оору келди, жугуш оордан. Ошонун барынан ар бир калкпаса больница, ошонун барынан күнүгө 10-дан 15тен киши өлөт. Ошо кезде мен сестра болуп кетимин. Кардын кия калыңдыгы 2 метр түшөт. А мал сыйпаганда эле өлдү. Ошентип көрбөгөнүбүз көр болуп, жаштын күнү келиндер соко менен, күрөк менен жер айдап, эрке арпа айдап бардык. Кан майданга узаган жакынын кайрылып бир көрө албаган сагынычтын азабы бир тең, тылдагы чырмаган мээнеттин кордугу бир тең болгонун эне эч унута албайт. Бале жалгыз келбейт деген сөз ошол учурдан улам калгандай. Чөп чалгынга келген кезде чөптүн башында 10-дан чегиртке ушундай жердин бети билинбейт. Чегиртке келип чалгы менен чапкандай чөптүн баарысын түтүп кетти. Жерге койгон жок, эчтеме кое. Ошондо 10 жаштан өйдөгү бала чака күчкө келген абышка кемпирлер колубузга таяк алып алып, чегирткени кубалап, аксайды көздөй ат башынын суусун бойлоп кубалап жөнөдүк. Кубалаган кеч бербейт, ушундай эле чубап койгондой. Ошентип тургандан Кудайдан жардам болду окшойт. Күндүн көзү көрүнбөгөн кара чыйырчык келди. Чегиртке канча болсо, кара чыйырчык ошончо. Ошончо жердин бетин көргөзбөй кара чыйырчык чегирткелерди бирден жегенин жеп, өлтүргөнүн өлтүрүп, кубалап. Бопу эне үй бүлөсүн да, туугандарын да жалкоо болбоого чакырат. Денің сак болуп, билек түрөө эмгектенүүдөн өткөн бакыт жок. Азыр силер жашап турган заман куттуу, кадырын билгиле дейт. Мына асыр ушуэсеи күндүр түндө эле уктап эле але кулакка чабыш, башка бир жумуш жок. Саат 6-да турган боюнча түнкү саат 5-6-га чейин уктачу эмеспиз. Арпа куурабыз, талкан тартабыз, тегирменге арпаны салдырабыз, эшкен, кечке мешкен нан бышырабыз, кийиш жасайбыз, кир жууйбуз отуруп алып, көңкөгө нан салабыз, чөмөлө салабыз, төл койду төлдөтөбүз, кылбаганыбыз жок. Ошондой турмуштар менен күн өткөзгөнбүз. Сайма сайчыбыз, туштук сайчыбыз, туштукту нечен түрлүү кылып курачыбыз, сайманы нечен түрлүү кылып сайчыбыз. Апамдын колунда, мисалы үчүн, билбегендин баарын мага үйрөттү. Сайма сайганды, курак кураганды, сыртак жасаганды баарын үйрөттү да. Ушу кишинин колунан тарбия алдым да. Кылым аша жашты көргөн Бопу эне учурда Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов төрөлгөн ат башынын баш кайыңдысында өмүр кечирүүдө. 3 уул 16 неберенин сүйүктүү чоң энеси. Айылдаштарын таң калтырган тунук акылы, турмуш тажрыйбасы менен бөлүшүп, ким болбосун кеңешин аябайт. Деги эле акырындап кызыл китепке кирип бара жаткандай, ал учурдун адамдарында жалпы окшоштук бар. Колдо барга ыраазы болгон токпейилдик, акылмандык, айланасына мээрим менен мамиле кылуу жана басса турса жалпыга жакшы тилек арноо алардын ээн белгиси. Кыргыз эли түптүү өмүр үчүн өлкө болсун, ошол өлкөнүн ичинде бактылуу жашап өмүр сүргүлө,
Ağılacak bayılçılık geçetkile. Juvaylarınar ақсақал қариялы қажетсің. Лариса Қалдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Ат Башы району.